Орусия Украинага толук масштабтуу кол салгандан бери постсоветтик аймакта деколонизация тууралуу көбүрөөк айтыла баштады. Деколонизация деген эмне? Анын белгилери кандай жана кайда кездешет? Анын кандай мааниси бар? Деколонизация кайсы бир убакытта колония болгон же башка мамлекеттер тарабынан тышкы башкарууга кабылган өлкөлөрдүн толук көз карандысыздыкка жана суверендүүлүккө умтулуусу. Бул үчүн өзүн өзү көз карандысыз мамлекет деп жарыялап коюу жетишсиз. Бул узакка созулуучу процесс. Анын жүрүшүндө адамдар бардык оор учурларды, кайгылуу көз ирмемдерди, жагымсыз окуяларды калтырбай, андан кийин тарыхын калыбына келтирет. Бул жааттан алганда айрым искусство предметтери да, изилдөөлөр да деколонизациянын бир бөлүгү боло алат. Мисалы, Ата Бейит мемориалдык комплекси. Бул монументтин тургузулушу дагы деколонизация процессинин бир бөлүгү. Кыргыз маданияты менен саясатынын адилетсиз өлтүрүлгөн ишмерлерин эскерүүчү жай. Касым Тыныстанов менен Жусуп Абдрахмановду эскерүүчү жер. Ата Бейит репрессиянын курмандыктары массалык көмүлгөн жерде тургузулган. Анда 19 улуттун өкүлү болгон 137 кыргызстандыктын сөөгү табылган. Булардын баары сталиндик репрессиянын курмандыктары. Касымалы Байелиновдун Ажар повести жана Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы бул дагы деколонизация процессинин бир бөлүгү. Анткени бул чыгармаларда орус падышачылыгынын кыргыздарды кантип багындырганы, канчалаган адамдын өмүрүн алган, улуттук боштондук күрөштү, эл арасындагы өркүн окуясынын кесепеттерин баяндайт. Кыргыз тарыхында Борбор Азиядагы орус падышачылыгына каршы көтөрүлүш үркүн деп аталып калган. Анда эркек аттуунун барын биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп жаткан фронтко жакын тилкедеги оорук жумуштарына чакыруу башталган. Жергиликтүү калк буга каршы көтөрүлгөн. Эсимде кыймылынын изилдөөчүлөрүнүн маалыматына ылайык, улуттук боштондук көтөрүлүштүн жүрүшүндө жана аны күч менен басууда Кыргызстанда 150 миңдей киши каза болгон. Дагы бир мисал сүрөтчү жана жазуучу Алтын Капалованын Гербендерди элестеткен инсталляциясы. Бул дагы үркүн тууралуу. Жылуу очогун таштап Кытайга качууга аргасыз болгон адамдарга арналган. Үркүн маалында көтөрүлүштү күч менен баскандан кийин аман калган 100 миңдеген адам Кыргызстандан качып чыккан. Кыйласы жолдо каза болгон. Аларды унутпай эстөө дагы көп жылга созулуучу деколонизация процессинин маанилүү бөлүгү. 16 жана 30 жылдар аралыгында колонизаторлор тарабынан куугунтукталып, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн сактап калуу үчүн үйлөрүн таштап чоочун жерге качууга аргасыз болгон миңдеген адамдардын сөөгү Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы тоолордо калган деп жазылган мемориалдык тактада. Жазуучу Марбайжиев биз жашаган деколонизация мезгилинин белдүү өкүлү. Анын атасы Ташим Байжиев Манас эпосун изилдеген окумуштуу болгон. Кесиптештери, анын ичинде Зияш Бектенов эпосту кайра иштеп чыгууга бел байлашкан. Марбайжиев жергиликтүү бийлик атасына эпосту изилдөөгө уруксат бергенин, бирок кийин совет бийлиги окумуштууларды пантүркизмге айыптап репрессиялаганын айтып калчу. Ташим Байжиев эч негизсиз 10 жылга кесилип, 50-жылы лагерге айдалган. Арадан 2 жыл өткөндө абакта каза болгон. Кийин көз өткөндөн кийин гана акталган. Байжиев үчүн атасынын ишин улантуу маанилүү болгон. Ал эпосту изилдеп чыгып, Манас Семетей Сейтек 3 илтигин басып чыгарган. Ал репрессиянын курмандыгы болгон манастаануучулардын ысымын тарых барактарына жазып калтырды. Кандай кыйынчылыктарды баштарынан кечиргенин айтып берди. Евгений Поливанов, Ташим Байжиев жана Зияш Бектенов атындагы сыйлыктарды уюштурду. Бирок репрессиядан Кыргыздын чыгаан жазуучулары, илимпоздору жана акындары гана жапа чеккен эмес. Бүтүндөй бир айылды күчкө салып, жер котортуп, жүздөгөн адамдар кулакка тартылып, эл душманы аталган, сүргүнгө айдалып, өлтүрүлгөн. Кыргызстанда маал-маалы менен ал адамдардын тарыхы изилденип, мыйзамсыз айыпталганы, бейгүнөө өлүм жазасына тартылганы моюндалып, реабилитацияланып келишет. Жарандарынын укуктарын калыбына келтирүү бул дагы деколонизациянын бир бөлүгү. Мындай адамдардын өмүр таржымалын калыбына келтирүү боюнча маанилүү ишти эсимденин изилдөөчүлөрү жүргүзүп жатат. Алар СССР тушунда кыргызстандыктар сүргүнгө айдалган мамлекеттердин архивин казып, алардын турмуш шарты, кандай шартта өлгөнүнүн себебин аныктоого аракет кылып келишет. Эмне үчүн деколонизация маанилүү? Деколонизация процессин көпчүлүк өлкөлөр башынан өткөрдү. Азыр да өтүп жатышат. Индия, Руанда, Индонезия жана керек болсо Араб Эмирлиги менен АКШ дагы.
Колонизаторлордон бошотулгандан кийин мурда колония болгон өлкөлөрдү жекире карап үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрү деп атап калышкан. А бирок алардын айрымдары калкынын бакубаттыгы боюнча мурдагы колонизаторлорго караганда алда канча алдыга кеткен. Мисалы, ошол эле Бириккен Араб Эмираттары. Деколонизация для общества важна, потому что она, самое главное, придает субъектность. Мы уже не воспринимаем нас самих как объектов, которыми кто-то руководит, да, а воспринимаем себя как таких же акторов во внутренней политике, во внешней политике, которые сами принимают решения. В принципе, представление о том, что такое Центральная Азия, оно меняется, да. Эгемендүүлүк күнүн белгилөө бул дагы деколонизациянын бир бөлүгү. Анткени биз эркиндикке жеткенибизди, өз эпосубузду изилдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонубузду, массалык түрдө бейгүнөө ажал тапкан ата-бабаларыбызды эскере алган көз карандысыздыгыбызды майрамдап жатабыз.